Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Bir жумадан берки болуп жаткан чуулгандуу кеп боюнча, тактап айтканда Асман шаары боюнча мен дагы өзүмдүн пикиримди билдирип коюуну туура көрдүм. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Эмне үчүн биз жакшы бир ниетте башталып жаткан, жакшы бир чоң проектлерибизди жок дегенде оозубуз менен жакшы ниет кылып сүйлөй албай калдык. Эмне үчүн биз ар бир иштин жаман тарабын көрө баштадык. Мен ушул аябай жүрөгүмдү өйттү. Урматтуу кыргыз элим, Асман шаары дейбизби? Кытай, Өзбекстан темир жолу дейбизби? Бул проектлердин бардыгы кыргыз мамлекетине пайдасы тие турган проектлер. Бирок ошончолук бир чоң кыйынчылыктар менен кадам шилтеген кадамына биз тоскоолдук жараттып, бир аз жүдөткөндөй болуп турабыз. Бардыгыбыз акылдуубуз, бардыгыбыз биларманбыз. Бирок жакшы сөз айтканга мокок, жакшы сөз айтканга жарабаган элге айланып баратабыз. Мен 2 күндөн бери окуп жаткан Facebook'тан бир канча адамдардын пикирин окудум. Асман шаары салынбайт. Бул жөн эле жомок. Бул жөн эле пиар. Жөн эле элди алдоо. Ачылышына келген жанагы чет өлкөлүктөр бул студент болчу. Бул андай эле, мындай эле деген пикирлерин айтып жатышат. Келиңиздер. Жакшы иштин алдында андай жаман пикирлерди айтпастан, жакшы ниеттерди кылып, ошол Асман шаары салынып калсын. Биздин көркүбүз, биздин мамлекеттин көркү, биздин мамлекеттин сыймыгы болуп калсын деп, ушундай бир жакшы ниеттерди айталы. Ар бир иште кемчилдик болот. Ал кемчилдикти чукуй берген болсок, ал кемчилдик эч качан токтобойт. Кыргыз элибизде сөз бар. Сынчынын сыңар өтөгү майрык болот. Биз майрык өтүк кийбейли. Биз сынчылык кылбайлы. Биз болгону ачык, айкын пикирибизди, туура пикирибизди айтканды үйрөнөлү. Эгер бирөөнүн кемчилдигин табабыз десек, оңой эле табылат. Жок дегенде жакшы проекттер ишке ашып жатканда биз кош колдоп, батабызды берип, Кудайдан тилеп, жараткандан жакшылыгын тилеп туралы. Темир жол боюнча өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бир канча чоң мамлекеттердин килигишүүсү менен 30 жылдан бери Кытай, Өзбекстан темир жолу мындайча айтканда келишимдер болбой келген. Бүгүн Кытай, Өзбекстан темир жолуна кысымга карабастан бүгүн кол коюлуп келишим түзүлгөнү бул жүрөк кубантат. Бүгүн дагы Ысык көл жергесине Асман шаарын курууга жакшы бел байлап, чоң шаар курулуп калсын деп аракет кылып жатканы бүгүнкү бийликтин жүрөктү кубантарлык кабарлары. 7 областка машина менен бир канча кырсыктарга учурабасын деп аэропортторду куруп жатканы бул да жүрөк кубантарлык. Биз жакшыны да көрүшүбүз керек. Жаман тарабын дагы айта билишибиз керек. Бирок жаңы эле шилтеп, жаңы эле бир кадам таштап Асман шаары курулат десе, жаман сөздөрдү жазып жаткан кыргыздарымды көрүп туруп, ошолордун каны кыргыз бекен деген ойдо калдым. Кыргыз эли кылымдарды карткан эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Биз качан гана чоң-чоң шаарларды куруп, чоң-чоң иштерге кадам таштап, ошол кадам ташталган иштерге кадамы байсалдуу болсун деп бата тилеп турганда гана кыргыз мамлекети өнүгөт. Ойлобоңуздар, бүгүн президентке пакта коюп атат, же болбосо бир бийликке пакта коюп калыптыр деп. Жок. Андай сөздүн баарын артка таштаңыздар. Келиңиздер, ынтымакчылык менен өнүгөлү. Биз качанга чейин өнүккөн өлкөлөрдү көрүп суктанып жүрө беребиз. Эмне үчүн ошол өнүккөн өлкөдө өзүбүз жашабайбыз? Кудай буйруса, ынтымак болсок, бир жакшы иштер башталганда кол куушуруп отурбастан баардыгыбыз жапартырма күрөшсөк, сөзсүз түрдө биздин мамлекет өнүгөт. Мен буга ишенем. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, келиңиздер, ынтымак бололу, биримдикте бололу, жакшы иштерге жакшы ниеттерди айткандардан бололу. Ana ошондо мамлекетибиз
күчтүү өнүккөн мамлекет болот. Катуу тийсем кечирим сурайм. Бардыңыздарга ынтымакчылык, биримдик каалайм. Жараткан Аллахым элибизге ыйман берсин. Рахмат.